Assalamu alaikum. Кызылөңгөчтөн ооруусу болгон эзофагит тууралуу айтып берүүнү туура көрүп отурам. Бул оору менен дагы албетте жабыркабай койбойбуз. Анткени үзгүлтүксүз иштеп турган ички органдардын бирөөсү. Демек, кызылөңгөч бул 25-30 сантиметр келген ушул сыяктуу орган. Ошол тамак жуткандан баштап ашказанга чейинки аралыкта турат, тамак буга түшөт, андан мындан эвакуация болуп туруп ички турбадан өтөт дагы ашказанга түшөт. Кызматы ушул эле, тамакты өткөрүп берүү. Мунун эки сфинктери бар. Тамакты жутканда ачылып туруп кайра жабылып кала турган жана ашказанга түшкөндө ачылып туруп кайра жабыла турган сфинктер. Мисалы биз тамакты башыбызды ылдыйга салаңдатып туруп бутубузду өйдө кылып жей турган болсок дагы ал өйдөгө түшүп кетпеген себеби ушул сфинктер жабылат. Жана бул чуңдуу орган болуп мындай жыйрылып иштеп, тамакты төмөнгө карап сүрүп берет. Жана бул жердеги ашказанга жеткенде сфинктер ачылат дагы төмөнкү кардиальный сфинктер деп коебуз көбүнесе муну. Ошол ачылат дагы, тамак түшүп кайра жабылып калат. Ошол эзофагитке алып келген себептин негизгилеринин бирөөсү ушул сфинктер жакшы иштебей калат дагы. Ашказанда соляный кислота бар го, кислота ал өтө башка органга өтө турган болсо зыяндуу болушу мүмкүн. Ошол катары пищевод өткөндө дагы аны жабыркатат, сөзсүздөтөт. Ошонун натыйжасында эзофагит келип чыгат. Бирок жалгыз себеп бул эмес. Кошумча дары-дармектер дагы ошол жабыркатышы мүмкүн. Нестероидный противовоспалительный, сезгендерге каршы колдонула турган дары-дармектер, антибиотиктер анча-мынча. Ошолор дагы кызылөңгөчтү сезгентет. Жана диагноз коюу үчүн гастроэнтеролог биринчи сураганда ага кандай белгилер болот? Клиникалык белгилери бул загрудинный боль, көкүрөктөн ичкери жагы ачышы мүмкүн. Бул бир белгиси. Анан тамакты жутканда такалып, өтүш кыйын болушу мүмкүн. Бул дагы бир белгиси. Кошумча тамакты жутуш кыйынчылыкты туудурат. Ушундай симптомдор болот. Кошумча изжога болот, ачышып. Ушулардан улам дарыгер сизди эндоскопияга түшүүгө сунуштайт. Эндоскопия камера аркылуу ошол кызылөңгөчтүн ички стенканын ички жагын, слизистый оболочкасын карап берет. Анан эгерде сизде ошол эзофагит болгон болсо, эрозия болгон болот. Ошондо дарылануу ыкмасы сунушталат. Биринчи эле колдонула турган дары бул ингибитор протоновой помпа омепразол 2 айга сунушталат. Анан аны колдонуп, буюрса абдан жакшы болуп өзүңүзгө келип оорубай каласыз. Эгер көп убакыт бою оору кайталана турган болсо, кийин агонисти H2 рецепторов деген топтогу дары-дармектер сунушталат. Алар дагы ошол эзофагитти жеңип чыкканга жардам берет. Негизинен сиздерге жеткиргим келген маалыматтар ушулар азырча. Кошумчаланып, мындан караганда көбүрөөк маалыматтар кошулуп дагы албетте кийинчерээк башка эзофагит тууралуу видео чыгарам.